Биздин мекендештерибиз күн сайын ар түрдүү булактардан жүздөгөн жана миңдеген бит маалыматтарды алышат. Социалдык тармактар жана социалдык медиа күн өткөн сайын көбөйүп баратат. Адамдарга баардык маалыматтык керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн кайсы бир медианы тандоо улам барган сайын оор болуп баратат. Ошондуктан алар көптөгөн медиалык каражаттарды, булактарды колдонушууда. Булактардын көптөгөн саны жана маалыматтын көп көлөмү адамды көбүрөөк шаташтыруусу мүмкүн. Анткени ар кайсы булактын алынган маалыматтар ар кимдин түзгөндүгүнө жана тараткандыгына байланыштуу карама-каршы болушу мүмкүн. Азыркы учурдагы медиа Кыргызстандын жарандарынын ой жүгүртүүсүнө жана жүрүм-турумуна таасирин тийгизеби? Биздин жарандарыбыз, жаштар жана улуулар, шаардык жана айылдык калк ар түрдүү булактардан жана каналдардан окшош эле маалыматтарды алышат. Ушуга байланыштуу кыргызстандыктар тигил же бул окуялар жана бүтүндөй алганда өлкөдөгү кырдаал тууралуу ар түрдүү түшүнүктөргө ээ болушары жаатында ойлонуп көрдүңүз беле? Мен жеке оюмда бул абдан керектүү нерсе. Ал ким өзүнүн деңгээлине жараша каналды угат, көрөт. Эгер биз коомду жакшылабыз десек, кеңейтиш керек да. Коомду оңдош керек. Ал тандай билиш керек. Ал каналдын көптүгү базарда туурабы? Биз канчалык угуучу көп болсо, ол ошол тарапка көп багыт алат. Калпты жакшы көрөсүз, калпты көбүрөөк айтат. Жаман жакты жакшы көрөсүз, жаман жакты көбүрөөк айтат. Биз айыл Советтер Союзунун баягы кул мүнөзүнөн кете албай атабыз да, биз качан ошондон арылабыз. Анан ошондо биз тандоо туура башталат. Азыр баягы сокур кишиге айтсаңыз, мына талбар, көк, жашыл дейбиз, ал айтат. Ал көргөн эмес да. Биз деле Советтер Союзунан башка эч көргөн жокпуз. Анан дикий капитализм башка эч көргөн жокпуз. Ошондуктан биз эмне ойлосок ошону неме кыла беребиз. Тандоо мезгили бизге айыл келе элек. Айыл эрте дейм. Буга убакыт керек. Чоң рахмат беке. Таасирин тийгизе алат. Азыркы убакта баары эле ошол интернет булактар менен жашап калды. Эгер адамдар жакшы неме тартып чыгарса, ошо жакшы болмок да. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сүйүктүү студенттер, буюрса биз кайрадан жарандык билим берүү сабагыбызды баштайбыз. Ошондуктан мен сиздерди дагы бир жолу жарандык билим берүү сабагыбызга кош келиңиздер демекчимин. Биздин бүгүнкү темабыз медиа сабаттуулук. Биз бүгүнкү сабагыбызда Кудайым буюрса, азыркы учурда жашоо турмушубузда медиа маалыматтын таасири, медиа сабаттуулук деген эмне жана анын керектүүлүгү тууралуу кеңири сөз кылабыз. Азыркы учурда адамдар, анын ичинде өзүбүздүн эле мекендештерибиз күн сайын ар түрдүү булактардан эчендеген маалыматтарды алып жатышат. Илим менен техниканын жетишкендигинин жемиш катары азыр күн өткөн сайын социалдык тармактар, коомдук желелер, ар түрдүү булактар көбөйүп баратат. Албетте, маалыматтык керектөөнү канааттандыруу керек деңизчи, бирок күн өткөн сайын көбөйүп бараткан медиа маалыматтардын булактары дагы көбөйүп бараткандыгы себептүү элдер кайсы бирин тандоо керек экендигин, кайсы бирине ишениши керек экендигин тандай албай, башы катып, башы маң болуп олтурган кези. Себеби кандай гана маалымат болбосун, ал маалыматтын кимдер тарабынан сунулуп жаткандыгы жана кандай максатта берип жаткандыгы, кандай ыкма менен сунуп жаткандыгы аябай маанилүү. Мына ошого жараша ал медиа булактан маалымат алып жаткан адам ошол алып жаткан маалыматына ылайык же болбосо ошол маалыматы ал адамга оң же терс таасир бериши, жагымдуу же жагымсыз маанай тартуулашы, туура багыт бериши же түз жолдон адаштырып коюшу толук мүмкүн. Ал маалыматты алган адам ошол алып жаткан маалыматынын кандайдыр бир деңгээлде туткуну же олжосу болуп калат десек жаңылышпайбыз. Балдар, силер медиа сабаттуулук деген эмне жана анын кандай зарылчылыгы бар?
экендиги тууралуу кененирээк маалымат алышыңар үчүн, билишиңер үчүн төмөндөгүдөй видео материалдарды көрүүнү сунуш кылам. Медиа деген эмне жана кандай медиалар бар экендиги тууралуу төмөндөгү роликтен маалымат алсак болот. Салам, Макс! Как твои дела? Окунемся в мир медиаграмотности. Да, Макс, по ту сторону экрана тоже хотят узнать. Друзья, медиасфера на сегодня — это как боксерский поединок, где каждый пытается выбить друг друга из равновесия. С древнейших времен передача информации была важным инструментом в руках разных людей. Купцы на базарах и религиозные лидеры были основным источником информации на протяжении тысячелетий. Тогда у правителей были свои техники распространения информации и управления народом. Однако основным источником власти был военный аппарат и жесткая сила. Изобретение книгопечатной машинки в 15 веке Иоганном Гутенбергом, индустриализация в 19 и 20 веках, дальнейшее создание и развитие радио и телевидения и в конечном итоге интернета. Фундамент новой системы, где важной частью управления является медиа и СМИ. СМИ — это великолепный инструмент получения информации и в то же время орудие манипуляций. Поэтому сегодня мы можем прочитать рецепт в Инстаграме, либо собрать стол после просмотра ролика на Ютубе. И в то же время нам стоит проверять информацию и подходить к каждой новости критически. Макс, принеси, пожалуйста, газету, радио и телевизор. Отлично, друзья, это традиционные источники информации. Ноутбук и телефон. Сегодня новые источники информации связаны с интернетом. Большая их часть — это социальные сети. Медиарынок перевернут с ног на голову. Почти все из нас участвуют в формировании контента, поэтому каждому из нас сегодня нужно знать основы медиаграмотности, чтобы не затеряться в большом современном потоке информации. Кандай гана маалымат булагы болбосун, биз алып жаткан маалыматтардын көпчүлүгүнүн түпкүрүндө үгүт жана пропаганда катылып турат. Бул деген эмне? Жана аны биз кантип байкасак, кантип билсек болот? Мына ушулар тууралуу кийинки анимациялык фильмге көңүл буралы. Саламатсыздарбы, это Макс. Макс, ты где? Макс, что ты там делаешь? Воюешь? За кого? За однотонный флаг? Почему? А ты знаешь, то, что делает этот человек, называется пропаганда. Нет? Пропаганда – это древнейший способ манипулировать людьми. Пропаганда существовала всегда, но значительный вес она обрела в 20 веке, когда во время войн некоторые лидеры поняли значение газет и радио. Во времена Второй мировой войны пропаганда сыграла очень большую роль. Ею пользовались почти все лидеры. От Гитлера до Сталина. Она использовалась как для поднятия боевого духа, так и для запугивания врага. В стране включалась популярная немецкая музыка, чтобы те слушали, а потом между песнями рассказывалось о победах Советского Союза. С тех времен пропаганда получила свое развитие и в телевидении, и в печатных изданиях, а с развитием технологий и во всемирной паутине. Пропаганда бывает двух типов – позитивная и негативная. Позитивная пропаганда используется, чтобы поднять национальное самосознание народа, для продвижения здорового питания, спорта и науки. Негативное же используется чаще всего в политических целях, создает врага, заставляет людей зацикливать внимание на негативных сторонах вопроса. По большей части это делается, чтобы не замечать соринку в своем глазу. В Советском Союзе часто использовали скрытые элементы пропаганды через художественные рассказы, телевидение и радио. Людям рассказывали о хороших вещах в государстве, ограждали от лишней информации. Это пример использования позитивной пропаганды.
Была и негативная пропаганда, рассказывающая о загнивающем Западе. Это то, что принесла нам холодная война, когда проамериканское радио «Свобода» вещало по Союзу, а Союз пытался вести те же способы в США. Сегодня все эти элементы пропаганды вышли на новый уровень. Пропагандистам больше не нужно выходить на улицы, отправлять радиоволны в стан врага. Сегодня достаточно писать статьи в интернете, делать видео и делиться всем этим в социальных сетях. Facebook заменяет нам основную подачу новостей, а YouTube — это новый способ получать бесплатные знания, которые можно использовать в определенных целях. Так как же различить эти два типа и не стать жертвой пропаганды? Ответ прост. Первое. При просмотре новостей лучше обращаться к нескольким источникам, желательно с разными позициями, чтобы понять суть через критическое мышление. Второе. Всегда подвергайте сомнению любую новость, задавая правильные вопросы. А. Кто владеет СМИ? Б. Кто автор? В. Почему поднята данная тема? Г. Какие чувства вы испытываете после прочтения данной публикации? Андай болса сабагыбызды алгач медиа деген эмне деген суроого жооп берүү менен баштасак. Медиа деп маалымат берүүнүн ыкмалары. Ошондой эле медиалар тарабынан түзүлүүчү медиа мейкиндик деп аталган чөйрө түшүнүлөт. Эми биз ушул жерде масс медиа деген эмне экендигине дагы токтоло кетсек, масс медиа ушул күнгө чейин негизинен басма сөз каражаттары кирип келсе, мисалы басма сөз каражаттарына эмнелер кирет? Өзүңүздөр билгендей эле китептер, мезгилдүү басма сөз, гезит, журналдар кирет. Андан кийин радио, телевидение, интернет медиа жана кинематография тармагы кирип келген. Азыркы учурда мына ошолорго эле маалыматтык технологиялык прогресстин өнүгүшү менен жаңы масс медиалар кошулуп олтурат. Аларды санай кете турган болсок, атай кете турган болсок, уюлдук телефондор, макулалык смартфон дейбизби, же башка бир акылдуу телефон дейбизби, баардыгы ошол уюлдук телефондордун катарына кирет. Андан кийин интернет, санариптик түзүлүштөр, анын ичинде MP3, MP4 деген түзүлүштөрдүн баары ушунун ичине кирип кетет. Видео жана компьютердик оюндар, жана башка аудио жазуулар, CD болсун, DVD болсун, ушулардын баардыгы кирип кетет. Андан ары билбордтор жана рекламанын, жарнаманын башка түрлөрү дагы кирет. Ошондой эле кийим кечектердеги сөздөр, сүрөттөр, ушулардын баардыгы реклама катары жаңы масс медианын катарын толуктап кетет. Дүкөндөрдөгү, стадиондордогу жазуулар, жарнактар, таңгакталган продуктылар, постерлер жана файрлердин баардыгы ушул жаңы масс медианы түзүп турат. Ар бир нерсенин өзүнүн милдети, өзүнүн функциясы болгону сыяктуу эле медианын дагы бир топ функциясы бар. Аларды катары менен ирети менен атай турган болсок, медианын функциялары бул маалымдоо же маалымат берүү функциясы бар. Ошондой эле социалдаштыруу функциясы дагы бар. Сындоо жана көзөмөлдөө функциясы бар. Андан кийин коомдук пикирди түзүү функциясын дагы аркалайт. Аны улай эле үгүттөө же болбосо пропагандалоо функциясын аткарат. Мобилизациялоо функциясы дагы бар. Көңүл ачуу, билим берүү, рекламалоо же кыргыз тилинде айта турган болсок жарнамалоо функциялары дагы бар. Албетте, ар бир нерсенин эки учу, эки жагы бар дегендей, медианын дагы кээ бир учурда терс жактары болуп калышы толук мүмкүн. Муну биз четке кага албайбыз. Биз медиа деген эмне, медиа сабаттуулук деген эмне экендигине токтолгондон кийин эми сынчыл көз караш менен ой жүгүртүү дегенге токтоло кетсек. Медиа сабаттуулук бул адамдарга медианын ар кайсы түрлөрүндө, жанрларда, формаларда кабар берүүлөрдү колдонууга, талоого, баалоого жана түзүүгө мүмкүндүк берүүчү көндүмдөр менен ыкмалардын жыйындысы болуп саналат. Медиа дагы турмушубузда кандай иштерди аткарат, кандай функцияларды аткарат, эмне ишке жарайт дегенге кеңири токтоло турган болсок, медиа бул биздин саясий жана маданий турмушубузду аныктайт.
Ошондой эле жеке тажрыйбадан башка маалыматтардын баардыгы медиалык болуп саналат. Медиа күчтүү бир баалуулук жана ал жүрүм турум моделдерин түзөт. Медиа бизге ушунун баардыгын маалымат берүү, билим берүү функцияларын биздин аңдап билүүсүз эле, биздин түшүнүп билүүбүзсүз эле таасир көрсөтөт жана бизге ошонун баардыгын үйрөтөт. Медиа сабаттуулук биздин медианы керектөөдөн алган канааттануубузду арттырышы мүмкүн. Ушул жерде медиа сабаттуулукка дагы түшүнүк бере кетсек, медиа сабаттуулук бул адамдарга өзү алып, угуп, көрүп жаткан маалыматынын үгүт иши экенби, же үгүт иши эмеспи, пропагандабы, же пропаганда эмеспи, ошону айырмалай билүүгө, ошол маалыматтын бир беткей объективдүү же субъективдүү экендигин талоого, ошондой эле медиа булактар үчүн жаңылык кабарларды, алгылыктуу маалыматтарды түзө билүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү көндүмдөр менен ыкмалардын жыйындысы болуп эсептелет. Медиа сабаттуулук айрыкча азыркы учурда азыркы замандын адамы үчүн аябай маанилүү керектүү болуп саналат. Анткени медиа сабаттуулук сынчыл көз караш менен ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Медиа сабаттуу адам маалыматтын ишенимдүү булактарын айырмалай билүүгө жана бул маалыматты өзүнүн түшүнүүсүнө жоопкерчиликтүү болууга жөндөмдүү келет. Жанатан бери айтып жаткан медиа сабаттуулук үчүн эмнелер керек? Андай эмесе азыр биз ушуларга токтоло кетсек. Медиа сабаттуулук адам үчүн төмөндөгүлөрдү жасоосу үчүн керек болуп саналат. Адам эмнени, кандай маалыматты угуп, көрүп жана окуп жатканы жөнүндө ойлонуусу, талдоосу, ошонун үстүндө ой жүгүртүүсү, баалоосу, кандайдыр бир тыянакка, жыйынтыкка келүүсү, ошол боюнча суроо берүүсү керек болот. Медиа сабаттуулук бизге пропаганданы, цензураны жана маалыматтын ангижерленгендигин билүүгө жардам берет. Жеке менчик медиа жана аны каржылоонун модели жаңылыктардын контентине кандай таасир тийгизерин түшүнүүгө жардам берет. Ошондой эле экономикалык жана саясий месседжерлерди декодирлоого жардам берет. Бул деген сөз саясат менен экономикага тийиштүү маалыматтарды аңдап түшүнүп билүүгө жардам берет. Медиа сабаттуулук дагы эмне үчүн керек? Ошол жарыяланган маалыматтын же берилип жаткан маалыматтын авторун баалоого, автору ким экендигин билүүгө бизге жардам берет. Ошол репортаж болсун, маалымат болсун, макала болсун, ошонун авторун баалоого жардам берет. Көз карандысыз медианы өзүнүн түзүүсү жана өзүн активдүү, талаптуу жана жоопкерчиликтүү жаран катарында алып жүрүүсү үчүн медиа сабаттуулук бизге керектүү болуп саналат. Жогоруда айтылгандарды корутундулай турган болсок, медиа сабаттуулук бизге эмне үчүн керек деген суроолорго жооп алдык. Дагы бир жолу ушуна кыскача түрдө айта турган болсок, медиа сабаттуу адам ар кандай азгырыктарга, туура эмес багыттагы үгүттөргө алданбайт, бузукулардын кызыкчылыктары үчүн же туура эмес жолго чакыруу үчүн жасалган чакырыктарга тартылбайт, өздүк жеке принциптеринен тайбайт, объективдүү, бейтараптуу маалыматтарга ээ болот, жалган же болбосо фейк маалыматтардын айынан кыжаалат болбойт, адепсиздикке, уятсыздыкка азгырылбайт жана башка ушул сыяктуу терс же жаман натыйжалардан алыс болот. Мына ушул жерде биз жалган же болбосо фейк маалыматтардын айынан кыжаалат болбойт деген сөзүбүздү түшүндүрө кете турган болсок, кээ биркилер балан жерде түкүндөй болуптур, тигиндей иш болуп кетиптир деген ушак же болбосо жалган маалыматты угуп алып, ошонун артынан өзүнчө кыжаалаттыкка түртүлүшү мүмкүн да. Ал эми медиа сабаттуу адам андай маалыматтын жалган экендигин билгендиги үчүн ал кыжаалат болбойт жана ал маалыматтын жалган экендигин толук билет.
Эми ушул медиа сабаттуулук же болбосо туура маалыматты туура эмес маалыматтан кандайдыр бир келген кабардын чын төгүнүн аныктоо максатында ислам маданиятында дагы каралган. Ислам маданиятында биз улумул хадис же болбосо теология факультеттеринде айтылгандай хадис усулу деген сабакты мисал берсек болот. Себеби бул илим баштан аяк ошол пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадистерди, осияттарды туурабы, туура эмеспи, ошонун баардыгын аныктайт. Тагыраак айтканда, ошол пайгамбарыбыздан айтылды деген хадис деп айтылган сөздүн чын бышыгын, калп төгүнүн баштан аяк аныктай турган илим болуп саналат. Мисалы, анын ичинде ошол айтып жаткан адам эмне максатта айтты, рови. Ошол рови же болбосо ошол хадисти айтып жаткан адамдын эс тутуму жайындабы, ал динчил адамбы, же болбосо кээ бир учурда мындай туура эмес маалымат айтып кое тургандай деңгээлдеби, айтып жаткан учурда сөздөрдү бири-бири менен чаташтырып албадыбы, окуяларды бири-бири менен бириктирип албадыбы деген жактардын баардыгын иликтеп изилдеген илим бул хадис усулу деп аталат. Ошондуктан биз ислам маданиятында 4 сөздөн турган принцип бар деп айтсак жаңылышпайбыз. Бул булак, кулак, тактык жана сактык. Бул эмне дегени? Булак дегени ошол маалымат кайсыл жактан келип атат? Кулак дегени ошол маалыматты уккан адам туура уктубу же каңырыш угуп алдыбы? Тактык дегени ошону бир тактап алышы керек. Сактык дегени эгер кокус ал пайгамбарыбыздын сөзү болбосо, пайгамбарыбыз айткан осият болбосо, анда пайгамбарыбыз айтып алды деген жалаадан сактаныш үчүн ошол нерселерди ушул 4 принципти карманыш керек. Дагы бир жолу кайталап кетем бул принциптерди. Булак, кулак, тактык жана сактык. Себеби пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринин бирөөсүндө минтип айткан. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kimde kim meni aytты деп пайгамбарым айтты деген bir сөздү чыгара турган болсо, андай болсо ал өзүнө тозоктон орун даярдай берсин деген маанидеги хадиси бар. Эми ушул медиа сабаттуулукка жараша тагыраак айтканда угуп жаткан маалыматтын чын бышыгын, калп төгүнүн аныктоо максатында ушундай мааниде айтылган аят дагы бар Кур'ан-ы Каримде. Аллах субханаху ва тааля ыйык Кур'ан-ы Каримде Хужрат сүрөсүнүн 6-аятында мынтип айтат. Мен кыргызча маанисин окуп берейин. О ыйман келтиргендер, эгер силерге бир бузуку киши кандайдыр бир кабар алып келсе, байкабастык, наадандык кылып, ошол адам жамандаган кайсы бир коомго зыян берип алып, кийин өкүнүп калбаш үчүн оболу ошол кабарды аныктап, чын бышыгын териштирип алгыла деген мааниде айтылган. Хужрат сүрөсүнүн 6-аяты. Андан кийин мына жерде дагы бир цитата бар экен. Момундардын арасында чагымчылык, куржала таркалуусун жактыргандарга ырасында дүйнөдө жана акыретте оорутуучу азап бар. Алла Таала билүүчү, силер билбейсиңер деген мааниде. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринин бирөөсүндө мынтип айтат. Ана бу'исту ли утаммима макаримал ахлак. Мен бул дүйнөгө жиберилдим. Кандай максатта? Изги, жакшы адеп ахлакты толуктоо үчүн жиберилдим деп айткан. Бул деген мааниси эмне? Бул дүйнөгө келгенден кийин адам адеп ахлагына жакшы көңүл буруш керек. Эгерде ошол адепсиз деген бир жаман сөз өзүнө атына жуктуруп ала турган болсо, андан арылуу аябай оор болот. Себеби кыргыз элибизде мындай деген жакшы сөз бар.
Жакшы ат бар, кууса жеткиз, жаман ат бар, жууса кеткиз деген. Ошондуктан ар кандай маалыматтарды уккандай көргөндө айта берүү деле кээ бир учурда ал адамга жаман ат жуктуруп алышына себепкер болуп калышы толук мүмкүн. Ошондуктан динибизде, өзүбүздүн ислам маданиятында сен кандайдыр бир маалыматты уккан болсоң, аны башка бирөөгө айта турган болсоң, жеткире турган болсоң, андай болса ошол айтылып жаткан мааниге, окуяга жакшылап маани бергин. Жана ошону кандай ыкмада берип жатасың, ошого дагы көңүл бургун. Сен ушулардын баарын аткарып жатканыңда ислам маданиятына же болбосо пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам адебине шайкеш келген абалда аракет кылдыңбы? Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам адебин кармандыңбы, жокпу деген суроолор оюңдан чыкпаш керек. Жана сенин жасаган ишиң дагы ошол суроого оң мааниде жооп бере тургандай болушу керек. Мостик. Андай эмесе, балдар, келгиле. Баарыбыз көзүбүздү жумабыз. Ар бирибиз өзүнчө ой жүгүртөбүз. Мына силер капысынан эч бир медиа жок болгон жерге түшүп калдыңар. Эч бир медиа. Телефон, компьютер, интернет, гезит, журнал эч бири жок. Мына ошондой жерге түшүп калдыңыз. Элестетебиз. Эми ошол нерсе сенин жашооңа кандай таасир берди? Сенин жашооңдо кандай өзгөрүү болду? Ушуну биз ушул тууралуу ой жүгүртөбүз. Эми көзүбүздү ачып, медианын жок болуусунун тууралуу биз мынандай бир жадыбал түзөбүз. Медианын жок болуусунун деп туруп, сол жагына биринчи оң өзгөрүүлөр же болбосо пайдалуу жактар деп жазабыз. Экинчисине терс өзгөрүүлөрү же болбосо зыяндуу жактар деп жазабыз. Андан кийин ушуну толтурабыз пункттар менен. Биринчиси андай, экинчиси мындай. Бул жактан биринчиси мындай, экинчиси тигиндей деп жазабыз. Эми балдар, өзүңөрдүн жадыбалыңарда жазган пункттарды карап көргүлө. Кайсыл тарабында пункттар, сөздөр көбүрөөк жазылып калды? Эмне себептен? Эми сенин оюң боюнча медианын жок болуусу сенин тегерегиңдеги адамдарга, атаң, апаң, агаң, иниң, ушуларга терс таасири көбүрөөк болобу же оң таасири көбүрөөк болобу? Ушул тууралуу баяндап берсеңер. Эми медианын жок болуусунун терс натыйжаларын ордун толтурууга болобу? Кантип? Анын мүмкүнчүлүгү барбы? Ушулар тууралуу өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Жарандыкка саякат мобилдик тиркемесинин 8-чи сабагын көрүүнү сунуш кылат. Адам 100 суткадан ашык тамак ашсыз жашай алгандыгы тууралуу билчү белең? Мындай болушу мүмкүн эмес деп ойлойм. Адамдын чыдамкайлуулугу тууралуу реферат жазып кел деп мугалим тапшырма берген. Мен интернетте адам тууралуу ар кандай фактылардын сүрөттөрү жана видеолору бар сайт таптым. Билбейм, сен айтып жаткан фактылар реалдуубу? Интернетте фейк көп го. Башкача айтканда, калп маалыматтар. Ошондуктан кайсы жерде жалган, кайсы жерде чын экендигин сын көз менен айырмалаш керек. Ооба, мен бул жөнүндө уккам, бирок мен анын чын же калп экендигин кантип текшериш керектигин билбейм. Кел, устаздан сурайбыз. Балдар, али устазга кайрылышты. Келгиле, төмөнкү суроолорго жооп берүү үчүн балдарга жардам берели. Соц тармактардын массалык түрдө жайылуусунан улам акыркы 20 жыл аралыгында фейк жаңылыктар пайда болгондугу чынбы? Жалган. Балдар, чындыгында медиа жана коммуникация каптап кеткен заманда жашап жатабыз. Жана коммуникациянын көптүгүнөн улам жалганы да, чыны да бар. Жалгандын курманы болуп калбоо үчүн кандай гана булак,
кандай гана маалымат болбосун сын сөз менен талдоо жасоо керек. Биринчиден маалыматтын авторун, маалыматтын жайгашкан жерин издөө керек. Эгерде бул конкреттүү адам эмес, сайт болсо, ал сайт тууралуу билип, биз жөнүндө контакттар бөлүмдөрүнө кирип текшерип, кандай материалдар жана жарнамалар жарыяланат карап чыгуу керек. Конкреттүү авторду изилдеп чыгуу маанилүү. Бул автор качантан бери бул темада жазып жүргөндүгүн, сүрөттөрүн, жеке блогу тууралуу маалымат барбы? Мына ушунун баарын карап чыгуу зарыл. Биз конкреттүү адамдын материалын окуп жатабыз же ботту окуп жатабызбы? Түшүнүктүү. Демек негизгиси бул теманын автору ким экендигин билүү экен да. Бул текшерүүнүн биринчи гана кадамы. Маалыматтын биринчи булагын да таап чыгуу зарыл. Анткени бир медиадан экинчи медиага жаңылыктын таркашы баштапкысында туура делген маалымат да бурмаланып чыгуусу мүмкүн. Мына ушундан кийин гана алдыбыздагы фактыны талдасак болот. Факт менен пикирдин айырмасын билем, устаз. Факт бул реалдуу болуп өткөн окуя. Статистикага, далилдерге таянып айтылган нерсе. Ал эми пикир бул бир адамдын пикири. Ал мүмкүн өзүн актоо үчүн ар кандай пикирлерине таянып, ар түрдүү фактыларды айта берүүсү мүмкүн. Бирок алар окуянын далили катары болуусу мүмкүн эмес. Туура, рахмат жардамыңызга. Медиа сабаттуулук боюнча билимиңер бар экендигин сүйүндүрөт. Бирок баарын жыйынтыктай турганда кадам бар. Өлкөдө абройго ээ болгон медиа порталдарда, мамлекеттик массалык каражаттарда бул жаңылык чыктыбы? Мына ошону да кароо керек. Мисалы кээ бир медиаларда фактыларды текшергенде өзүнчө бөлүм бар. Факт-чекинг, маалымат чынбы же калппы билүү кыйынга турса, силер ушуларга кайрылсаңар болот. Балдар, келгиле, төмөнкү суроолорго жооп берели. Эмне үчүн баарыбыз медиа сабаттуу болуубуз зарыл? Биринчи, фейк маалыматтар адамды иллюзия дүйнөсүндө жашаганга түрткү берет. Адам дүйнөнү такыр башкача элестетиши мүмкүн. Экинчи, фейк жаңылыктардын зыяны зор. Алар биздин ишенимди дагы да тереңдетип, жалган маалыматтын негизинде кыжырдантып турган адамдын деструктивдүү кыймылдарга түртүп коюусу мүмкүн. Үчүнчү, фейк менен чынды айырмалабасак, жалган менен чын маалыматтын чек арасы өчүп, бара-бара маалыматты кабыл ала албай калабыз. Төртүнчү, чын маалыматты жеткирүүнүн кажети жоктугуна байланыштуу массалык маалымат каражаттары өз кадыр баркын жана аудиториясын жоготуп коюусу мүмкүн. Экинчи вариант туура. Устаз, демек фейк маалыматтардын манипуляция күчү абдан чоң экен да. Ооба, ар өлкөнүн тарыхында кыйыр кесепеттүү окуяларды тапса болот. Кагылышуу, конфликттер, атайын таркатылган жалган маалыматтын негизинде зомбулук эпизоддору. Куттуктайбыз. Мына эми биз Атуулдук Саякат экспрессинин акыркы станциясынан өттүк. Биз чогуу жарандык укуктар, мамлекет, моралдык тандоо жана көптөгөн нерселерди билдик. Сиздердин катышууңуздарга чоң рахмат. Балдар, ушул жерде биз медианын коомчулукка же адамдарга кандай таасир бере тургандыгына жөн гана бир мисал берели. Элестетип көргүлө. Мен колума мына тиш щеткасын алдым. Оң колума тиш пастасын алдым. Эми үстүнө тиш пастасын сыгып коюп атам щетканын үстүнө. Кандай коюшум керек эле? Тиш щеткасын баштан аяк толук жабышы керекпи? Же кичинекей буурчактай өлчөмдө гана койсом жетиштүү болобу? Өзүңөр айткылачы. Азыр бул жерде көпчүлүгүңөр албетте тиш щеткасынын үстүн толугу менен капташы керек деген ойду айтасыңар да. Ойду айтышыңар мүмкүн. Анткени биз дайыма жарнамадан, рекламадан модельдердин ошондой тиш пастасын колдонуп жатканын көрөбүз. Бул эмне үчүн керек? Бул ал ошол тиш пастасын өндүрүп жаткан фирманын кызыкчылыгы үчүн керектүү. Анткени канчалык тиш пастасы көбүрөөк колдонулса, ошончолук ага керектөө көбүрөөк болот дагы, алардын кирешеси ошончолук көбүрөөк болот. А биз бул жерде эмне кылышыбыз керек? Атабыздан, энебизден эмес, ошол стоматолог, тиш доктурларынан кеңеш сурап, канчалык деңгээлде
коюшубуз керек деген сурасак, алар айтат, буурчактай болгон көлөмү жетиштүү деп айтат. Болбосо бул жерде туура эмес түшүнүк болуп калбасын. Канчалык көп колдонсок, ошончолук тишибиз агарат деген. Жок, андай эмес. Аз колдонсок дагы, көп колдонсок дагы ошол эле паста, ошол эле функцияны аткарат, ошол эле ишке жарап берет. Эгерде биз болгону көбүрөөк колдонсок, тиш пастасы чыгарган фирмаларга биз көбүрөөк пайдап келебиз. Себеби керектөө көп болот. Азыраак колдонсок, алардын пайдасына иштебей калган болобуз. Биз бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен бүттү. Эми ушуга чейин айтылгандарды жыйынтыктап, корутундулап айта турган болсок, жана ошол медиа сабаттуулук деген эмне экендигине дагы бир жолу кеңири түшүндүрмө бере кетсек, азыркы учурда жөн гана окуганды билген, жазганды билген адам сабаттуу болуп эсептелбейт. Азыркы учурдун сабаттуу адамы бул медиа сабаттуу адам болуш керек. Медиа сабаттуу адам деген эмне? Ал кандайдыр бир маалыматты алып жатканда, ошол маалымат ким тарабынан берилип жаткандыгын, кандай ыкмада берилип жаткандыгын, кандай максатта сунулуп жаткандыгын, жана анын жыйынтыгы кандай боло тургандыгын билген, аңдаган адам болуш керек. Мына ошол медиа сабаттуу адам азыркы учурдун сабаттуу адамы болуп саналат. Бул медиа сабаттуулук азыркы учурда универсалдуу сыпатка ээ болуш керек десек жаңылышпайбыз. Универсалдуу деген эмне? Универсалдуу деген бул ошол фермер болсун, жазуучу болсун, койчу болсун, же болбосо дарыгер болсун, ошолордун баары өзүнө керектүү маалыматты алып жатканда, ошонун кайсыл булактан келгендигин, кандай максатта сунулуп жаткандыгын биле тургандай деңгээлде маалыматка ээ болуш керек. Мына ошол адам медиа сабаттуу адам болуп саналат, жана азыркы учурдун сабаттуу адамы болуп эсептелет. Эми мен ушул жерде медиа сабаттуулук тууралуу сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн аягында мына текстти окуп бере кетсем, жыйынтыктоочу сөз катары, медиалык жана маалыматтык сабаттуулук адамдарга өздөрүнүн фундаменталдык укуктарын, тактап айтканда, адам укуктарынын жалпы декларациясынын 19-беренесинде көрсөтүлгөн ар бир адам ишенимдердин эркиндигине жана аларды эркин билдирүүгө укуктуу. Бул укук өз ишенимдерин тоскоолдуксуз кармануу эркиндигин жана мамлекеттик чек араларга карабастан ар түрдүү каражаттар менен маалыматты жана идеяларды издөө, алуу жана таркатуу эркиндигин камтыйт деп айтылган укуктарын кыйра колдонууга толук мүмкүнчүлүк берет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.